ак суу районундагы Токтогул айылынын тургуну талапкер Жакыпов чакан ишкерлик менен алектенгенине 2 жылга жете элек. Тоок фермасын түзүү боюнча ойлонуп жүрүп, аны ишке ашырууга өткөн. Алгач түшүнбөгөн жагдайларын интернеттен карап, адистерден кеп кеңеш алып баштаган. Акыры долбоору мыктылап жазылгандыктан райондуу өнүктүрүү фондунан жана Элдик банктан колдоо тапкан. Алынган насыят тойго эмес, тоодо эмгекке жумшалгандыктан азыр өзүнүн оң натыйжасын берип, кадимкидей чоң кирешелүү тармак айланды. Мурдагы жылдары ушул мен тоок баккан жигиттер менен сүйлөшүп отуруп калып, ошолордун кеңеши менен ушу тоок бакканды баштап калдым да. Анткени алар ошол несушка тоокторду бакса аябай пайдалуу экенин ошолордон угуп, ошолордун кеңеши менен анан долбоор жазып алып, биздин ак суу районунун фондусунда өнүктүрүү фонду бар эмес биздин ак суу районунда. Ошол өнүктүрүү фондусуна долбоор жазып, анан байкоочу кеңеш дагы ошол долбоорду жактырып, анан биздин райондун жетекчилери дагы макулдугу менен ошол жактан адегенде баштапкы капиталды ошол жактан, финансын ошол жактан алып, ушул тоокторду сатып алдык. Анан жетпеген каражатына дагы биздин РСК банктан, азыр Элдик банк болот, Элдик банктан дагы насыя алып, анан ушул оборудованиясын, бул имаратты салып, бул жерде мурун Союздун убагында кашардын орду болчу, кашардын эчтекеси жок баягы. Кыскасы айтканда нөлдөн баштадык да. Анан эми Кудайга шүгүр азыр жакшы жыйынтыктарын бере баштады. Бүгүнкү күндө жумуртканын баасы түшүп атат деген менен, бирок баары бир эле пайда менен иштеп атабыз, өзүн өзү актайт экен. Бул жем эле кымбат болбосо, калган мындай эми Кудайга шүгүр өздөштүрүп багып атабыз. Көбүнчөсүн дагы интернеттен карап, анткени бул тоок багуучулар мен чүйдө көп багышат экен да, ошо чүйдөн барып 2-3 жерге барсам, негизи булар тоокканага киргизишпейт экен башка чоочун кишини. Анан көбүнчөсүн эле ошол интернеттен карап, орустар айткандары методом проб и ошибок деп эле азырынча иштеп атабыз, ушундай жардамчыларыбыз бар. Эң негизгиси эми булардын коркунучтуусу жанагы оорулар опасный экен да, буларды дайыма дезинфекция кылып туруш керек, кора жайды тазалап. Анан өзүлөрүнө бул негизи 6 ооруга каршы вакцинированный тооктарды алабыз да биз. Мен буларды 3 айлык кезинде Токмоктон алып келгем. Ошол бизге бергенге чейин булар вакцинированный кылып, ооруларга, жана птичий гриппке, Ньюкасл оорусуна, жанакы булардын ларингит деген дагы оорулар болот, көп оорулар болот. Ошого каршы бизге вакцинировать этип беришет да. Биз ошол муну багаардан мурун мен Oasis Agro деген фирма бар, ошондон окуусун окуп келгенбиз. Анан азыркыга чейин ошол менен аларда ветеринар бар, дагы адистери бар, ошолор менен кеңешип, эгер ооруп калса кандай дарылаш керек, кайсы дары дармектерди бериш керек, ошолор менен кеңешип, биздин ветеринарлар менен көзөмөлдөп турабыз. Негизи кыйын бекен. Эми айыл жергесинде жашаганда мал баккан караганда жеңил десем деле болот. Анан биздики эми азыркы бул оборудование, чынын айтканда мурунку чыккан оборудованияларда азыр автоматизированный оборудованиялар чыкты. Бул тооктун кыгын тазалап кеткен. Азыр могу жемди автомат менен берет да. Азыр биз эми пока кол менен эметип атабыз, анан келечекте буюрса мен ушул кыгын жана лента менен автоматизированный чыгарып кеткенге эми жылдардан баштап аракет кылайын деп атам. Анан могу жемди дагы быйыл жасайм го буюрса. Интернеттен жанетип атам, интернеттен анан көргөн билгендерден эметип алып, мурунку баккандардан дагы кеңеш алып туруп, анан муну дагы автоматизированный жемди дагы. Анткени автоматизированный болгону биз колго салганда кээ бир жеринде мына көрүнөр, бияка көбүрөөк түшүп калды, бияка азыраак түшүп калды. Ошондон дагы мисалы үчүн көбүрөөк аштого көбүрөөк түшкөн жерде кадимкидей жумурткалар чоңураак болот да, азыраак түшүп калса жумурткалар кичинейип калат экен, эртең эле билинет да бул результат. Анан баарына текши салынгандай кылып ушул автоматизированный кылайын деп атам. Азыркы күндө
Эң башында мен 1300 тоок менен баштагам. Анан азыркы күндө 3000 тоокко жетти. 3000 тооктон азыр 2650, 2600 ушундай 2600, 2700ге чейин жумурткалам да. Негизи булар деген 90 могу жаш тооктор. Булар октябрда келген да. Азыр келгенде мына булардыкы 5 ай эле болуп калды. Булар 97%, 98% берип атат даже. А тиги корпустагылар 1,5 жыл болуп калды. Алардыкы уже процент 80-70ке түшүп баратат да. Анткени алардын убактысы келип калды. Булар 1,5 жылдан кийин деле туу берет. Бирок процент азаят да, 2 күндө бир тууп калышы мүмкүн да. Азыркы күндө ошол 2650 жумуртканын тегерегинде алып турабыз, 2700ге жетип кетет кээде. Анан сбыт жакшы, Кудайга шүгүр. Биздин тегеректеги айылдар алат, өзүбүздүн айылдагылар магазиндер алып турат дайыма. Тегеректеги детсад, мектептин мугалимдери да алып турушат. Анан көбүнчөсүн шаардагы магазиндерге өткөзөбүз. Маякта чоң магазиндер оптом көп алышат да. Анан өтпөгөндөрүн ошол магазиндерге өткөзөбүз көбүнчөсүн. Азыр эми ишкерлик кылам десең, бизде көп мүмкүнчүлүктөр бар да. Эми адегенде кайсы тармак менен ишкерлик кылам ошон үчүн деген ошол тарапка багыт алып, жакшы долбоор түзүш керек да дегенде. Анан ошондой жакшы проектилерди мына азыр биздин Ак суу өнүктүрүү фонду колдоп атат, областтык өнүктүрүү фонду колдоп атат. Немелерде Элдик банкта, биздин Айыл банкта проценти азыраак пайыз менен кредиттер көп. Мага да азыр жакында эле ушундай сунуштап атышат. Сууда без пайызы жок сууда. Анан буюрса муну өнүктүрүп калсак, аны дагы алып өздөштүрүүгө аракет кылабыз. Анан ошол ишкерлик баштайм дегендерге мен ушундай кеңеш берет элем. Азыр дегенде ошол жанакы алдыга багытты, максатты жакшылап аныктап алып туруп, анан долбоорлорду жакшы түзүш керек да. Эгер долбоор реалдуу мындай жакшы түзүлсө, биздин банктар, жанакындай фонддор азыр колдойт. Көп мүмкүнчүлүктөр бар да биздин жаштарда мына ишкерлик баштайм деген. Эдил Мелисбек, 7 канал, Ысык Көл облусу.